5-ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Орусиядагы мигранттар эми бул өлкөнүн кара тизмесинде бар же жок экенин жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун сайтынан мигрант чекиткейжиден текшере алышат. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Тарманкул уулу брифингде билдирди. Анын айтымында 1-октябрга карата Орусиянын кара тизмесинде 76 миңден ашык кыргызстандык бар. Азыр техникалык иштер жүрүүдө. Кара тизмеге кирип калышы мүмкүн болгон бардык жарандардын тизмесин ушул сайтка жүктөп жатабыз. Эгер алар бул тизмеде экенин көрүп, Орусияда жүрүүсүн мыйзамдаштырууга мүмкүндүгү болсо, анда бул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып калууга болот, деди ал. Тарманкул уулунун айтымында жалпысынан чет өлкөлөрдө 600 миң кыргызстандык болсо, алардын 334 миңи Орусияда эмгектенип жүрүшөт. Сабак болушу керек. Шакиев абактагы журналисттерди бошотуу маселесин караштырууну убадалады. Бул тууралуу Нурланбек Шакиев маалымат жана басма сөз күнүнө карата журналисттерди сыйлуу аземи учурунда айтты. Иш-чарада журналист Бакыт Орунбеков башаламандыкка чакырууга айыпталган журналисттерди бошотууну өтүнгөн. Анча-мынча ката кетирип, жаңыланып ушундай учурга дуушар болгон кесиптештерибиздин маселесин сөзсүз түрдө карайбыз. Бирок кийинкилерге сабак болушу керек. Баарыбыз жоопкерчилик эмне экенин билишибиз керек. Бирөөгө акарат, шек келтирүү, айрыкча мамлекеттин беделине шек келтирүү өтө туура эмес экенин баары сезиши керек, деди төрага. 24 KG'нин маалыматына ылайык, Шакиев ынтымак ордонун ачылышында президент жаңы имарат чечкиндүүлүк, достук жана өнүгүүгө умтулуунун символу экенин айтканын эске салды. Ал өлкө башчынын араздашкан тараптар биригиши керек деген пикирин колдой турганын белгиледи. 10-октябрда Ленин райондук соту Темиров Лайфтын башаламандыкка чакыруу айыбы менен быйыл январда кармалган 11 журналистине өкүм чыгарган. Ага ылайык Махабат Тажыбек кызы 6, акын Азамат Шембеков 5 жылга эркинен ажыратылды. Дагы 2 журналист Актилек Капаров менен Айке Бешекеева 3 жылдык пробация менен бошотулду. Калгандары кылмыштын курамы жок деген негизде акталды. Минкабдын төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Багыш жана Көгарт айыл аймактарында жайгашкан айыл чарба жерлерин өнөр жай, транспорт, байланыш, энергетика, коргонуу жана башка багыттагы жерлердин категориясына өткөрүү тууралуу токтомго кол койду. Бул тууралуу Тазабек басылмасы жазды. Жердин жалпы аянты 58,97 гектарды түзөт. Минкап Сузак райондук акимчилигине айыл чарба максатында колдонуу үчүн башка аз өнүмдүү жерлерди киргизип, алардан ушул багытта пайдаланышын көзөмөлдөөнү тапшырды. 2023 жылы декабрдын аягында УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев жергиликтүү тургундар менен жолукканда Көгарт өрөөнүнө ири эл аралык аэропорт курулаарын билдирген. Кийинчерээк Турмуш басылмасы атайын кызматтын башчысы аэропорттун курулушуна 400 миллион долларга жакын каражат жумшаларын кошумчалаганын жазган. Ташиевдин айтымында аэропорт түндүк түштүк альтернативдүү жолунун боюндагы 350 гектардан ашык жерге курулат. Политклиниканын жетекчиси журналисттердин соц түйүндөрүнө жапырт чабуул болгонун билдирди. Басылманын жетекчиси Дилбар Алимова кызматкерлеринин соц түйүндөгү аккаунттарына жапырт чабуул болгонун айтып, сүрөттөр менен бөлүштү. Ал бул жагдайга тынчсызданып жатканын билдирди. Журналисттер бийликтин душманы эмес, биз болгону коомду маалымат менен камсыз кылып жатабыз, деди ал. Алимова бир күн мурда эле белгисиз бирөөлөр басылмада иштеген 2 журналисттин жеке маалыматтарын чогултуп жатканын билдирген. Ал өздөрүн УКМКнын кызматкерибиз деген адамдар журналисттердин жакындарына жана мектебине барып маалымат сураштырганын айткан. Бул боюнча укук коргоо органдары комментарий бере элек. Туруктуу жашаган жери жок тургундарга баш калкалоочу жайды Мусада коомдук фонду уюштурду. Ал Атабаев көчөсү номер 3А дарегинде жайгашкан. Жалпы 15 адамга ылайыкташкан аталган жерде бир маал ысык тамак берилет. 4 ай иштеп, күн суук болсо узартылат.
Бусада фонду үй жайы жокторго 2012 бери кыш мезгилине карата түнөк уюштуруп келет. Баш калкулоочу жай тууралуу кошумча маалыматты 0558 95 55 40 номерлеринен алууга болот.